Бүгүнкү күндө болуп өткөн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Ысык-Көл жаңылыктар маалыматтык программасы. Аны менен Ысык-Көлдүн чыгармачыл жамааты кесиптешим Жомарт Карабаев жана мен Салтанат Сарыкеева тааныштырабыз. Алгач жаңылыктардан кыскача. Март айынын аягында өткөрүлгөн мектеп окуучулары арасында Республикалык олимпиадада Hussain Karasaev атындагы Ысык-Көл лицейи жакшы көрсөткүчкө жетишти. Март айынын аягында өткөрүлгөн мектеп окуучулары арасындагы Республикалык олимпиадада Hussain Karasaev атындагы Ысык-Көл лицейи жакшы көрсөткүчкө жетишти. Бул окуу жайынан жалпы 9 окуучу, жалпы 5 предмет боюнча катышып, англис тили, информатика сабактары боюнча биринчиликти камсыздап келишти. Мындан сырткары 2 окуучу математика жана физика сабактары боюнча, дагы 3 окуучу физика, кыргыз тили жана адабияты сабактарынан 3-4 орундарды алып келишти. Мындан улам окуу жайдын 2 окуучусу эл аралык олимпиадаларга дагы жолдомо алышты. Белгилей кетсек, жалпы Ысык-Көл облусунан 38 мектеп окуучусу республикалык олимпиадага жолдомо алышкан болчу. 8 окуучу байгелүү орундарды камсыздашты. Олимпиадалык тапшырмалар Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан предметтер боюнча базалык жана тереңдетилген билим алгандар үчүн 2 негизде даярдалган. Biz özüm daярдаган окуучум ушул адлет менен биз 3 жылдан бери даярдандык. Анан албетте бул жеңишке жетиш аябай өтө оңойго турган жок. Биз талбай эмгектендик, баягы эмнени эксең ошону аласың дегендей эмгектендик. Анан акыбетін ушул жылы олимпиадада көрүп отурабыз. Олимпиадага 7-8 класстан бери даярданып келем. Ошо англискийди окуп, англис тилин окуп, анан акыркы 2 жыл жакшыраак даярданып, олимпиадаларга катыштым. 9-10 класста да катышкам. Бирок ошо 11 класста республикага өттүм. Республикадан өтүп, ошол жактан ийгиликтерге жетиштим. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндөгү болуп жаткан жаңылыктардын айрым бир бөлүгүн түздү. Ал эми алдыда эл аралык жаңылыктар менен кесиптешибиз Талант Айдарбеков тааныштырат. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар. Аман туруңуздар.